Мурдагыларда мураска калган кадыры жок кадрлар. Кыргызстанды кыйратабы. 6 жылда Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды каалагандай калчады. 2010 жылы өлкөнүн 2 миллиард доллар карызы бар болсо, 6 жылдык башкаруусунан кийин 4,5 миллиард доллардан ашты. Бул республиканын ар бир жараны ар кандай эл аралык каржы уюмдарына жана мамлекеттерге 51,5 миллион сом карыз дегендикке жатат. Тактап айтканда, ар бир кыргызстандык өлкө карызынан кутулушу үчүн 286 жыл ит бекер иштеп бериши керек болот экен. Учурда элдин итке минген жашоосуна талкаланган экономикага, чет элге тентиген мигранттардын катарынын көбөйүшүнө, кыскасы сан арбаган маселелерге эч ким жоопкер болбой турат. Эң эле кейиштүүсү Алмазбек Атамбаев аркасында кадыры жок кадрларды калтырып кете берди. Алар элди 2 күндүк бороондон алып кала албай эстери кетип, эки жаат болуп турат. Мунун бардыгы Алмазбек Атамбаев баш болуп, өз ишин жөндөп билбеген адамдардын эптеп эле кызматка жармашып алганынан улам болууда. Учурда уялбай ордо оюнун улантып, суукта элдин тоңуп калганын шылтоо кылып, Сапар Исаковду эрден оодаруу аракети көрүлүүдө. Чындап келсе, кыргыз бийлигиндегилердин бардыгы кызмат ордунда жараксыз адамдар. Четинен карап көрөлү. Алмазбек Атамбаевден Сооронбай Жээнбековго белекке калган Фарид Ниязовду кимдер билбейт. Учурда президенттик аппаратты жетектеп турат. Кылган ишинин дайыны жок. Жалаң саясий интригалардын, ит жыгылыштардын башында ушул адам жүрөт. Өзү дагы мурдун балта кеспеген адам экен. Улам бир кызматтын башын жеп коюп келатат. Президенттин кеңешчилери деле чеке ысыта турган кадрлар эмес. Асылбек Кожобековдун кесиби штурман инженер. Коопсуздук жаатында иштеп жүрүп бага ачылып кеңешчи болуп кетиптир. Жеңиш Разаков прикладдык механика жана автоматика жаатында билим алып, көп жыл милиция тармагында иштеп жүрүп, кийин жергиликтүү бийликке буту илешип, эми кеңешчи болуп отурат. Бир гана Муратбек Шайымкулов акыркы жылдары президент менен премьер-министрге кеңешчи болуп иштеп келгени менен, анын кереги жок кеңештеринин жыйынтыгын эл көрүп келатат. Эми өкмөттүн курамын карап көрөлү. Элге жууркан тараталы деп, акырында кечирим сурап, эми кызматынан айрылганы турган Сапар Исаковдун чоо жайы белгилүү. Соростон тарбия алган Атамбаевдин оң колу тышкы саясат менен алектенип келгени болбосо, экономика, социалдык жана укуктук маселелер менен иши жок болчу. Эми минтип 2 күндүк бороондон элди куткара албай эси кетип отурат. Сапар Исаковдун орун басарлары дагы элдин чекесин аяктай кыла тургандар эмес. Дайыр Кенекеевдин элге кылган буга чейинки кызматы эч кимдин эсинде жок. Ар кайсы кызматтын башын чыргытып жүрүп, президенттик шайлоодон кийин Өмүрбек Бабановдун тарапташтары чогулган митингде катуураак бакылдап коюп, ошонун аркасы менен бартуу болуп өкмөткө келип калды. Сапар Исаковдун жакында эле кызматка отурган дагы орун басары Санжар Мукамбетов Алмазбек Атамбаевдин айланасында жүргөн адамдардан. Кылган ишинин дайыны жок. Кызматынын маанисин түшүнө бербей, шек алдырбай ал дагы отурат. Эне сүтү оозунан кетейлик Артем Новиковду экономика министри кылгандардын эси жок экен. Жаштайынан жолун таап, ак үйгө кирип алып, ар кайсы кызматтын башын чокулап жүрүп, эми сөгүш алгандан башкага жарабай ал отурат. Бороон болсо эске түшүп, болбосо гезиттерден жыл мыктысын жыйнап коюп отура берген өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновду кимдер билбейт. Дурус министр деп аталып, улам кеткен өкмөттөн эстеликке калып калат. Мыкты иштегенинен болушу керек деп божомолдосок, эч кимге каршы чыкпаган жогуштугунан келаткан кадр экен. Мугалимдердин айлыгын билбеген билим жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева дагы санды көбөйткөн кадрлардын бири. Жада калса окуу китептерине сөгүнчөк сөздөр киргени тууралуу дагы үн катканга жарабай, маалымат кызматчыларынын оозу менен кыбырап келет. Маданият жана маалымат министри болуп отуруп алган Султан Жумагуловдун Монголиядагы маданияты тууралуу узун элдин учуна, кыска элдин кыйырына жеткен аңыз кептер айтылып жүрөт. Ага деле кабагым кашым дебей, жылаңачтанып көнгөн министр улуттук кийимдерди чаңгандан башкага жарай элек. Ал эми Сапар Исаковдун Оушендин 11 досундай болгон сансыз кеңешчилеринин тизмектеп отурсаң кагаз чак келчүдөй эмес. Батыш менен чыгыштын мыкты окуу жайларын бүтүргөн деген резюмелери үшүгөн элди жылыткан жери жок. Уялбай Гүлнара Туралиева деген бир кеңешчиси менин үйүм жылуу, келсеңер чай берем деп элдин кыжырына тийип, социалдык тармактарга пост жазып коюп отурат. Жыйынтыктап айтканда, кыргыз бийлиги кадыры жок кадрларга, өз ишин билбеген адамдарга жык толгон. Анан кантип алдыга жылабыз? Булак майдан KG.